Эгер сен англисче сүйлөгөндө get этишин укканың менен так түшүнбөй жатсаң, бул видео сен үчүн. Салам достор, бүгүн мен силерге англис тилиндеги эң көп колдонулган get этишинин 5 маанисин түшүндүрөм. Get универсалдуу этиш болуп саналат. Мында маанилүүлүгү get этишинен кийинки сөздөргө көз каранды. Келгиле ар бирин карап өтөлү. Get этишинен кийин зататоочу келсе, мында бир нерсени алуу дегенди билдирет. Мисалы, мен кечээ белек алдым. I got a gift yesterday. Экинчи get'тен кийин сынатооч become келгенде болсо, анда бул жерде get бир абалдан башка абалга өтүүнү билдирет. Мисалы, аба ырайы суук боло баштады. It's getting cold. Жеңил бекен. Get, understand. Англис тилинде do you understand дегендин ордунда көп учурда do you get it деп айтышат. Мисалы, түшүндүңбү? Do you get it? Get, arrive. Бул мааниде get кайсы бир жерге жеткенди билдирет. Мисалы, мен үйгө саат 6-да келдим. I got home at 6. Get something done. Бул структура эмнени билдирет? Биз заказ берип, акчага же өтүнүч менен кандайдыр бир иш аракеттер жасатканда адистерге мында ушул структураны колдонобуз. Мисалы үчүн I got my hair cut. Бул жерде чачыбызды өзүбүз кырккан жокпуз да, адистерге кырктыргандыктан I got my hair cut. А эгерде чынында өзүм кыркып алдым десек, I cut my hair болмок. I got my nails done. I got my hair dyed. I got my makeup done. Бул 5 маанини жаттап алсаң, get этишин англичандарда эле колдоно аласың. Кайсы мааниси сен үчүн жаңы болду? Комментарийге жаз, каналга катталып, досторуң менен бөлүш.